Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Ысык көл облусунун Кызыл Суу айылында заманбап китепкана ачылды. 19-июнда Ысык көл облусунун Жети Көз районуна караштуу Кызыл Суу айылында Дем китепканасынын ачылышы болду. Бул тууралуу Мир 24 KG маалымат порталына жаңы ачылган Дем китеп борборунун башкы координатору Жанар Абыканов билдирди. 2020 жылы Каракол шаарына Дем китепканасы ачылгандан кийин Жети Көз районунун Кызыл Суу айылына барып мектеп окуучуларына эмне үчүн китеп окуу керек деген окуу семинары уюштурулган. Ошол жерде мектеп окуучусу туруп биз китеп окуу керектигин түшүндүк. Бирок бизде мындай заманбап китепкана жок, жаңы китептер жок, биз кайда барып китеп окуйбуз деген суроону берген. Ошондон баштап Кызыл Суу айылынан жеке ишкер Мурат Ибраев менен биргеликте китепкана куруу демилгеси көтөрүлүп, бүгүнкү күндө ачылышы болуп турат деген Жанар Абыканов. Дем жаңы форматындагы китепканада чай үстүндө баарлашып китеп окуп, окуган китептерди талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ошондой эле китепканада семинар, тренингтерди өткөрүү пландалып, ал үчүн атайын залдар курулган. Бул китепкананын курулушуна Кыргызстандагы көптөгөн жеке ишкерлердин салымы болгон. Жалпы курулушка 4 миллион сом акча каражаты жумшалган. Жанар Абыканов кошумчалагандай, жаш муундардын билимге умтулуусуна жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү үчүн Ысык көл облусунун бардык райондук борборлоруна, шаарларына жаңы китепканаларды куруу келечекте пландалган. Алсак жакын арада Чолпон Ата шаарында мындай китепкананы куруу үчүн жер тилкелери изделип, акча каражатын топтоо иштери башталууда деп айтылат маалыматта. Сейилбакта жылдызы жанган келин, бир түндө эле жылдыз болуп кетем деп ойлоп турмун. Бир түндө эле жылдыз болуп кетем деп ойлоп турмун. Бул тууралуу 18-июнда Бишкектин Ынтымак сейилбагында белгилүү дүйнөлүк хиттерди өзүндөй кылып жандуурдаган келин Супер ТВ каналына берген маегинде билдирди. Чын айтсам, кечинде ырдап, анан эртең менен жылдыз болуп кетем деп ойлоп турмун. Мындай учуктасам да түшүмө кирмек эмес. Кече кызымды ээрчитип алып жолдошум сиңдим менен сейилбакка барганбыз. Кетип бара жатканда сиңдим караокеде ырдап берүүмдү суранып калды. Канча сомдон десем 150 сом дешти. Оюма келген эле ыр Титаникте жаңырган Селин Диондун ыры болду. Эл азыр эле биринчи саптарды аткарып баштаганда эл чогуло баштаган экен. Аны байкаптырмын. Ырдап бүткөндөн кийин эл дагы бир ырды аткарып берүүмдү суранып башташты, деди Бегимай Турусбекова. Депутат Балбак Төлөбаев улуттук деңгээлдеги маселелерди көтөрүүдө ага шек келтирбей сак болууга чакырды. Ынтымак партиясынан эл өкүлү болуп шайланган Балбак Төлөбаев жогорку кеңештин трибунасына чыгып депутаттарга кайрылып, кумтөр болобу, чек ара болобу деги эле улуттук деңгээлдеги маселелерди көтөрүп, ызычуу салаарда мурун сак болууга чакырды. Себеби бул маселелер опурталдуу жана өтө айыр мамилени талап кылат. Ошондой эле улуттук көчмөндөр холдингинин башка кеңсеге көчүшүндөгү чуу жараткан окуялар болуп жатканын ага да аяр мамиле кылып, жоопкерчиликтүү болууга чакырды. Экинчи пикир, кумтөр бул улуттун сыймыгы. Кумтөр уже элге өттү десек болот. Аз бир убакыт калды. Кумтөрдүн башында иштеп аткандар, кумтөр бул кыргыздын сыймыгы экендигинде эч талаш жок. Соц тармактагы соц массанын ичинде кумтөрдүн бүгүнкү отурган офиси жөнүндө ар кандай маселелер айтылып атат. Кумтөрдө ошол жерде 32ден ашык проект бир жерде кирип отуруп иштеп атат. 8 этаж болгону менен анын ичинде 4 гана кабаты кумтөрдүн ичиндеги жанакы улуу көчмөндөр холдингине кирген группалардын проекттердин 32-35ден ашык проект иштеп атат. Мурунку иштеп аткан офисин билебиз, азыркы иштеп аткан кумтөр бул улуттук чоң жакшы нерселерди аткара турган иш деп ойлоймун жеке мен. Ошондуктан бул иштерди бир нерсени алып чыгаарда улуттук деңгээлдеги бюджетке көп акча түшүрүп аткан ишкердүүлүктөгү холдингтерди же биздин
өндүрүштү айтарда бир кичине өтө сагыраак болсок деген, өтө абайласак деген ойду айтмакчымын. Кумтөр мындан ары да элге көптөгөн иштерди, көптөгөн проекттерди ашырып берерине ишенич. Бул эми менин жеке пикирим, эч кимге эчтеке деп доомат койгон укугум жок. Бирок улуттук деңгээлдеги элге, өлкөгө пайда алып келип аткан өндүрүштөрдү негизи эле чек ара маселеси болобу, армия маселеси болобу, башка ушундай коопсуздукка, улутка, өлкөгө пайда алып келе турган жерлерде кичине абайлап, мындай дыкаттык менен көңүл бурсак деген гана пикир. Ынтымагыбыз бир болсо, Кудай буйрса бардыгын жеңебиз. Бардыгыңыздарга жакшылык, ийгилик болсун. Рахмат. Туңгуч президент Аскар Акаев Казакстанга келди. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаев Казакстан мамлекетинин Алматы шаарына келип, ал Аль-Фараби Казак улуттук университетинде байыркы мезгилден берки демографиялык динамика жана адамзаттын келечеги деген темада лекция окуган. Маалым болгондо иш-чарага чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жана консулдук мекемелердин жетекчилери, интеллигенция жана ММКнын өкүлдөрү, Илимдер академиясынын президиумунун мүчөлөрү, окумуштуулар, Казакстан мамлекеттик университетинин ардагерлери, профессордук окутуучулук курамы жана студенттер катышкан. УКМК абагында каза болгон Асанбаевдин сөөгү жерге берилди. 19 июнда Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин тажыясы өтүп сөөгү жерге берилди. Айрым укук коргоочулар маркумдун жакындары Асанбаевдин абактан чыгаарына 2 күн калганда ажал табышы суроо жаратып жатканын айтышууда. 18 июнда түнкү саат 1ге жакын Бакыт Асанбаевдин сөөгү УКМКнын убактылуу тергөө абагында асынып турган жеринен табылган. Атайын кызматтын маалымдашынча, банкир Асанбаев коррупцияга шек саналып 30 апрелде камакка алынган. Асанбаевдин жактоочусу Нур Кылчыкбаева коррупция беренесин шалаакылыкка алмаштыруу боюнча арыз берилгенин, аны тергөөчү кабыл алганын Азаттыкка билдирди. Ал атайын кызматтын тергөө абагында Асанбаев менен чогуу бир камерада отургандардын сурагына катышканын дагы кошумчалаган. Адвокат буга чейин Асанбаевке байланыштуу иш сотко өтө электигин, ошол себептен эч кандай комментарий бере албай турганын айткан. Асанбаевдин өлүмүн аскер прокуратурасы иликтей баштаганы маалым болду. Буга чейин атайын кызматтын тергөө абагында отурган Марат Казакбаев 9 июнда тез жардам менен Бишкектеги номер 1 шаардык клиникалык ооруканасына эс учун жоготкон абалда жеткирилип, 10 июнда өзүнө келбей көз жумган. Президенттик администрация эки окуяны артырап түзүлдөө үчүн комиссия түзгөнүн билдирди. Салам достор, бизде бүгүн сонун жаңылык. Биздин кооперативдин резиденти ушул үйдөн 2 бөлмөлүү батирдин ээси болуп отурат. Андай эмесе жүрүңүздөр, чогуу кирели дагы ушул үйдүн ичиндеги шарттар менен чогуу таанышып чыгалы. Келиңиздер, мына ушул үйдү алдык. Кудай буйруса жакшы. Жакшы үй менен алдык. Канча квадрат метр? 85 квадрат метр. Муну алдык. Ушу Ислам каршы кооперативине эмеге тизмеге туруп 50% менен жазылган болчубуз 2 айга деп. Бирок 1 айда эле келди убактыбыз. Аны үйпөй алып чейин 1,5 айга жетпей уже колубузга тийди да. Алып кирип, Кудайга шүгүр жакшы. Андай эмесе ушу бөлмөңүздүн ичин толук тааныштырууга кетпейсизби? Макул. Бул жагы 2 бөлмөлүү батир. Бул жагы кухня болот экен, студия экен. Бул жагы кухня, студия. Бул жагы уже зал. Бул жакта дагы кийинки бөлмөсү бар. Бул жагы спальный. Бул жагы гардероб бар экен, бул жерде чоң гардероб бар экен. Биякта өзүнчө бир чоң комната го? Бул жакта өзүнчө экен. Бул жагы гардероб экен, өзүнчө чоң экен. Burada her koyup durur. Böyle maşinalar böyle varken. Glava işleydi. Glava işleydi. Burada vanda. Fondü kafeli olan. Мен эле башында ишенич болгон эмес менде делечи. Мен азыр интернеттен бар нерсе чыгып атпайбы?
башка кооперативтерде дечи ошолордой болуп бир ким алды ким албады көрүп туруп атам да. Ошонусуна ишендим да. Ошодон ишенип эле анан төгүп аны ушуга эме кирдим да. Ишенсе болот. 100% мен мына колума алдым. Жакшы. Эч кандай мындай проблема деле болбойт. Даже телефондон өзүңөр көрүп турасыңар, алдыңда канча киши бар. Ким алды, ким не алды, албады. Ким турат, ким кетти. Уже алдыда кеткендер кете берет да чыгып. Анан жете бересиң да, бирок өздөрү числону коюп берет, мынанчасында убактың келет деп. Мага 2 ай деп коюп берген. 1 ай жеткен жокмун да. 1 айда мага уже 1 айда айтты. Бир жума бир 10 күн үй карап документтер менен жүрдүк. 40 күндө колума тийди да, толук колума. Ишенсе болот. 100% мен ушу туугандарды, достарды, тааныштарды келип алгыла деп чыгыра алам да. Спокойно эле, жакшы эле. Бирок эмеси жакшы экен. Негизи жанагы жакшы жери үй таап барасың, анан документтерин текшерип, анан жардам берип, мындай эмелер, мындай өзүң бар болбойсуң, нар жака жака жүгүрүпчү. Булар өздөрү турлап, өздөрү карап, план жерге кел, мындай кыл деп өздөрү турлап баарын ырастап беришет. Бул ушул Ислам каржы кооперативинин жалпы жамаатына ырасчылык да. Эрбол Султанбаев Токаевке сыйлык тапшыруу пландалган эмес. Президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Казакстандын президентинин ис сапары учурунда ага 1-даражадагы Манас орденин тапшыруу пландалганы тууралуу маалыматты четке какты. Бул тууралуу ал журналисттерге билдирип, сыйлык тапшыруу пландалбаганын айткан. 18-июнда Касым-Жомарт Токаев 1-даражадагы Манас орденин алуудан баш тартканын казакстандык басмалар жазып чыгышкан. Шайлообек Атазов: биз улутту сакташ үчүн кыздарыбызды коргоп тарбиялайлы. Жогорку Кеңештин депутаты Шайлообек Атазов Аргумент KG сайтта маек куруп берген. Сиздерге маекти сунуштайбыз. Шайлообек Карыбекович, сиздин 23 жашка толо кыздар чет өлкөлөргө ата энелерин коштоосунда гана чыксын деген сунушуңуз коомчулукта чоң талкууну жаратты. Айтсаңыз, бул сунушту киргизүүгө эмне түрткү болду? Бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан бизге бул жакка келген жаш кыздар жумуш менен камсыз болбой, түнкү клубтарда, метролордо кордолууда деген маанидеги көптөгөн каттар, кайрылуулар келип жатат. Ошон үчүн биз алардын укугун коргойлу. Кыздар чет жактарга чыкканда ата энелердин уруксаты менен гана чыксын деген ой менен ушул сунушту киргизгем. Россияга барган кыздар биздин мамлекет тарабынан да коргоого алынып, алардын коопсуздугу, иш менен камсыздалышы көзөмөлгө алынууга тийиш. Бир катар мамлекеттерди алсак, чет өлкөлөргө кыздарды 21 жаштан гана чыгарат. Биз да ошол практиканы колдонгонубуз туура болот. Айтып койчу нерсе, биз али кыздар сыртка чыкпасын деген мыйзам даярдай элекпиз. Болгону элдин үнүн, көйгөйүн жеткирдик. Бул кыздардын укугун чектөө деген пикирге макул эмессизби анда? Бул кыздардын укугун чектөө эмес, тескерисинче кыздарды коргоо. Бизди сындагандар эмне үчүн чет жактарда жумуш таппай ичкиликке берилип, өлүп келип жаткан кыздар жөнүндө айтышпайт. Бизде жыл сайын 11 миңдей үй бүлө ажырашат экен. Ошондо 10 жылда 100 миңдей адам ажырашат. Биз улутту сакташ үчүн кыздарыбызды тарбиялайлы. Окуганы барса барсын, ага эч кимдин каршылыгы жок. Бирок алардын коопсуздугу кепилдениш керек да. Ата энелердин коштоосунда барсын деген сунуштун эмнеси жаман? Ата энеңен уруксат алып чык, мамлекет көзөмөлгө алсын. Биздин элчиликтердин тизмесинде турсун. 18-деги чырактай кыз досторунун азгыруусу менен ата энесинен качып кетсе эмне кылабыз? Бул өтө чоң көйгөй. Биз бул маселени карашыбыз керек деген сунуштун бир эле сүйлөмүн контексттен жулуп алышып, ажиотаж жаратып жатышат деп айткан эл өкүлү Шайлообек Атазов. Депутат Бекешев: бир аптада 2 өлүм, балким УКМКнын тергөө абагын жок кылуу керектир. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев соц тармактагы баракчасына жазып чыкты. Улуттук коопсуздук комитетинин СИЗОсундагы Бакыт Асанбековдун Айылбанктын мурдагы төрагасынын өлүмү боюнча кылмыш ишин козгоо керек жана УКМКнын СИЗОсунун башчысын жана УКМКнын төрагасынын тергөө изолятору боюнча жооптуу орун басарын кызматтан четтетүү зарыл. Кылмыш ишин бейтарап иликтөө үчүн башкы прокуратуранын кызматкерлеринен тергөө тобун түзүү кажет. УКМКнын СИЗОсунун тагдыры тууралуу ойлоого убакыт келип жетти. Балким аны жоюп салуу жакшыдыр. Бир аптанын ичинде бул абакта 2-чи өлүм катталууда. Бизди ал жакта баары ачык деп ишендириши ыктымал, бирок башаламандык тилекке каршы өлүмдөр аркылуу калкып чыгууда деп жазды эл өкүлү Дастан Бекешев.